Жогорку кеңештин 61 депутаты президентке педофилдерди өлүм жазасына тартуу үчүн референдум өткөрүүнү сунуштап жатат. Анткени акыркы учурда балдарга, өзгөчө өспүрүм кыздарга карата жыныстык зомбулук күч алган. Мындай кылмыштарга шектелгендер жазадан жеңил кутулуп кеткен учурларда арбыган. Болгондо дагы өтө жаман кылмыш. Бардыгыбыздын балдарыбыз бар, бардыгыбыздын бөбөктөрүбүз бар. Тилекке каршы биздин ушул акыркы учурларда статистика эчеле азайбай атат. Бир жагынан ушул мигранттарыбыз кетип атып, туугандарына таштап кетип атса, ошол туугандардын бунун канчалык жоопкерчиликтүү же бунун канчалык жазасы каттуу экенин билбегендигинин негизинде болуп атат. Ал эле эмес, реалдуу түрдө биз өткөнкү жылдары жанагы уголовный кодексти кабыл атканда бир топ түшүрүп коюпбуз. Тескерисинче көтөргөн ордуна гуманный болобуз деп аларды түшүрүп коюпбуз. Андан сырткары дагы бир топ жолдор бар экен, аны бардыгы билип алат экен дагы. Ошол негизинде эчтеке болбойт. Баягындай 45 алабыз, заявление жазып коебуз, отзывать этип алабыз, же болбосо больницага жатып чыгып кетебиз деген түшүнүктөр калыптанып калыптыр. Педофилдерди өлүм менен жазалоо сунуштары парламентте буга чейин да айтылып келген. Дегенмен Кыргызстандын мыйзамында өлүм жазасы каралган эмес. Анда жазанын эң жогорку чеги өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратуу. Мындан улам депутаттардын демилгесин ишке ашыруу үчүн референдум аркылуу элдин добушу менен баш мыйзамды өзгөртүү талап кылынат. Биз бардыгыбыз билебиз, сот бийлиги кандай экен, тергөө процесстери кандай жүрөт экен. Дагы деле баягы бейбечаранын балдары өлүм жазасына тартылат, атылып кетет, жана соттолуп кетет. Колунда бар байлар эч убакта өлүм жазасына тартылбайт. Бул ачуу чындык. Мүмкүн келечекте идеалдуу түрдө сот системасы болгондон кийин, тергөө органдары абсолюттук түрдө, кристалдуу түрдө таза болгондон кийин ойлонуштурсак болот. Дүйнөлүк тажрыйбада Бириккен Улуттар Уюму изилдөө жүргүзгөн 1996 жылы өлүм жазасы бар мамлекеттерде кылмыштуулуктардын саны азайдыбы? Жок. Буга чейин зордук зомбулукка, педофилияга байланыштуу мыкаачылык менен жасалган кылмыштар үчүн жаза чаралары катаалдашкан. Андаларга өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы каралып, мунапыс берүүгө тыюу салган чаралар кирген. Бул катаалдашкан мыйзамда педофилдерди ооздуктай алган жок. Ал эми өлүм жазасына тартуу адилетсиз сот системасында терс жыйынтык алып келет дешет. Бир ок деген сөз бар да. Себеби дегенде мындай да, эгерде ошол действительно жасалган адам ошол нерсени колу менен жасаганды мойну менен тартыш керек, сөзсүз түрдө. Бирок бизде ошондой мыйзам туура, так, өзүнүн угундай учурунда иштей алабы деген суроо кетет да. Кылмышты кылбаган адамдар жоопкерчиликке тартып калышы дагы мүмкүн деген нерсе кетет да. Бул өтө чоң кооптуу маселе, мындай болуп калбайт деп эч ким кепилдик кыла албайт. Бирок мен негизи ушул системада иштеген адам катары мен бул жогорку жазага абдан макулмун. Өзү негизи ошондой болуш керек. Өлкөдө өткөн жылы балдарга карата 3034 кылмыш катталган, анын 500гө жакыны сексуалдык зомбулук болгон. Эми Ош шаарына конкреттүү келе турган болсок, өткөн жылы бизде Ош шаарында 2 ушундай факт катталды. Быйыл болсо 1 факт катталган. Былтыркы катталгандардын бардыгына тең шаардык сот тарабынан максималдуу жаза 10 жылга эркинен ажыратуу берилген. Ал эми быйыл катталган окуя боюнча шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы сотко өткөрүп берген. Бүгүнкү күндө сот жараяны башталып элек. Бирок кылмыш тергелип бүтүп сотко өткөрүп берилген. Буга чейин баланы зордуктаган кылмышкерди хирургиялык кастрациялоо тууралуу мыйзам долбоору сунушталып, биринчи окууда колдоо тапкан. Кыргызстан адам укугуна байланыштуу эл аралык конвенцияларга мүчө. Ага ылайык жазаны гумандаштыруу, сот катачылыгына жол бербөө үчүн өлүм жазасын өмүр бою абакка кесүү менен алмаштыруу чараларын кабыл алган. Ал эми парламент 2007 жылы кылмыш жаза кодексинен өлүм жазасына байланыштуу беренени толук алып салган. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.